тыюу салыш керек эле. Азыр жаштар бүт эле ошо тамеки өтүп кетишти, там клей, адам ошол. Да, потому что это как бы, особенно подростки очень часто ведутся на это. Тамекини мисал үчүн пачканын сыртында жазылып турат. Оору демегин баардык неме көрсөтүлүп турат. Ошого карабастан тарткан адамдарга энди менимче тыюу салган макул болот. Себеби вообще пайдасы жок да. Пайдасы жок. О да жабык түрүндө турганда контролго түшүп калат да, ошондочу жабык турсачы, мисалы келип сурайт да, тамеки барбы дейт. Жок, жашың канча да, монча да. Ошондой менен эле кыймылдаса болот да. Тамеки буюмдарын рекламаларын тыюу салыш керек. Мен аны колдойм. Себеп дегенде тамеки сатуу, наспай сатуу, ошондой эле арак ичимдерин сатуу бул рекламаланбаш керек. Тура берсин бетер аны каалагыңды алыш керек. А бирок сен ал деп аны эч ким заставить этпеш керек. Реклама бул бир четинен заставить эткенге да чыгат. Ошондуктан ага тыюу салыш керек. Эч убакта сен арактын сүрөтүн көрсөтпө, тамекинин сүрөтүн көрсөтпө дегендердин баарын көрсөтүш керек. Бул адамдын ден соолугуна, бул башкача айтканда адамдын ден соолугуна чыккынчылык жаза болуп эсептелет. Кимде ким тамекини, же болбосо кимде ким арак ичкенди, кимде ким наспай тартканды үйрөтсө, ал адам ошол адамдын ден соолугуна кол салгандык, чыккынчылык кылгандык, өмүр бою ошол адамды жаман көрүш керек. Рекламага тыюу салыш керек. Рекламага тыюу салыш керек. Бирок аны таптакыр запрет кылып кое албайсың. Адамдар үйрөнгөн адамдар чеге берет. Мына азыр мисалы үчүн ошонун зыяндарын теледен же башка жерден айта берсе, мына азыркы жаштар чекпегендер көп. Илгери мен деле мисалы үчүн сигарет чегем. Убагында мен билбей үйрөнүп калгам да, мисалы үчүн. Билбей. Ошончолук зыяны бар экенди мен вообще кармабай коймокмун да, например.